угут өндүрүү. 21-кылымда жер шарындагы калктын саны ургаалдуу өсүп, планетанын ресурстары кескин азайып бараткандыктан, аз каражат менен арбын түшүм өндүрүп алуу учурдун эң актуалдуу маселесине айланды. Ушул максатта айыл чарбасындагы изденүүлөрдүн жемиштүү жыйынтыгынын бири тоют үчүн угут өндүрүү же башкача айтканда гидропоника ыкмасы болууда. Бул ыкма жери, сугат суулары өтө тартыш аймактарда буга чейин мүмкүн болбогон ишти кылууга, мал багууга мүмкүнчүлүк ачты. Кыргызстан сыяктуу айдоо жерлери чакан өлкөлөргө бул өңдүү эффективдүү агротехнологиялар менен куралдануу заман талабы болуп турат. Бул ыкма Кыргызстан үчүн дээрлик жаңылык болгондуктан, анын күнгөй тескейин текшерип көргөн жаңычыл пионер фермерлер саналуу гана. Дүйнөлүк айыл чарба практикасында гидропоника ыкмасы тез тарап, дыйкандарга жакшы киреше берген экологиялык жол экенин тастыктады. Андыктан бул ыкма аз убакыт ичинде Кыргызстанда да чоң талапка ээ болоруна ишенич бар. Чакан жайда даркан талаадан жыйначу түшүмдү алса болот дегенге, дыйкандар гидропоника ыкмасы менен таанышканча ишене бербейт. Ошол эле аз датчик релелер бар го. Атайын алдык 24 саатта 8 саатка коебуз. 8 эмеге 8 жол чачат, 3 саат аралыктар менен чачып турат. Нормативти аны белгилейбиз, там можно устанавливать сколько минут или секунд она что поливала. А вот тырс өз токтойт. Суу туруп калбаш керек экен. Суу турду дейчеңди опять чирип, брожение болуп, асты сасып болбой калат экен. Поэтому мы взяли уклон на этот раз правильный, чтобы если излишек вода будет, сразу кетип калгандай. Сколько градусов? Ошон үчүн алдыктагы морекини бир эме карыш түшүрдүк и чачып көрдүк. Она уже сразу выливается. А в ином случае, баягы арпалар эми көп болуп турганда суунун кетиши кыйыныраак болуп калат да. Вот эски вариант менен мындай болгондо арка жагын чүргөн жокпуз, алды жагын чүрүп койдук. Ар бирин бир карыштан чүрүп чыкты кайрадан. И тогда вот этот наклон стал правильный, и мы заметили, что вода стекает правильно сразу. Вода не должна оставаться в гидропонике арпанын астында. Калды дейчең болбойт. Влажность просто, чтобы она впитывала воду и прорастала. Всего лишь. Поэтому по поводу сколько секунд мы будем ее определять, это уже на практике мы посмотрим. Уже будем на практике смотреть. В любом случае, азыр биздин наклон туура болду. Туура болгон үчүн даже суу кокустан ашыкчараак деле болсо, она алып кетет, она нужную влагу впитает, и все будет на этом стоять. Кыштай кургак чөптө турган уй жаз келип, жалаң көккө тоюнаар менен сүтү арбып, майлуулугу да артаарын баарыбыз билебиз. Маселе көк чөптүн көптүгүндө эмес, анын курамында. Жашаң чөп мал организмине эң зарыл протеинге, витаминдерге өтө бай келет. Үй шартында өстүргөн угут да дал ушул протеиндин булагы болгон үчүн малга толук кандуу тоют боло алат. Полкалу біз күнүмдүк кылып эметип аттык да, чтоб на каждый день хватало 5 полок, да, вот скажем, да. И получалось так, вот мы обратили даже теплую погоду, и плюс мы еще добавляли температуру. Ветродуй, эмегылче. Бывало иногда, вот, или вот эта вот часть, да, допустим, біз буну биринчи койдук, морекин экинчи койдук, 3, 4, 5 койдук, поднял. Келе болатты, морекини койдук биринчи күнү, бирок үчүнчү күнү койгон, биринчи күнү караганда өсүп кетти да. А бул өспөй, процесс акырын болот. Анан барды тегиз өспөй. Тегиз барды чыкпай, келип туруп тектүк. Жактан мынтип ушул. Аны эмнеден деп издеп көрсөк, ошо жылуулуктун тең салмактуу жетпегенинен экен. Температура помещения 22-ден 25 градуска, азан деле айтып берем, вентиляцияны жасап атышат, тоже установкалап. Беркинде пушка-мушка болбойт экен сразу айтайын.
кургатып жиберет. Бир, абаны жеп коет экен, кислородду. Эки, ал өстүргөнгө зыянын тийгизет экен. Тең салмактуу бардык жерге бербейт. Мисалы, тиги башка коюп, бул башка берсең, тияк айдайт, биякта айдайт да, ортосу калып калат. Атайын, который устанавливает эмелерди, вытяжкаларды, ошолор жасайт экен, по сути дела. Как они делают? Как они мне предложили? Я им объяснил ситуацию. Третий баштан келип киргизебиз, канал, и ошол башка мотор коюлат. Мотор менен обогреватель, который будет гонять внутрь, а тышкардан кислород алып туруп, внутрь будет гонять, воздух алып туруп. И по каждой вот этой самой пропустим каналы. Айталык, бүгүн ишин баштап жаткан фермер жер маселесин чечем десе 1 гектар айдоо жерин Чүй областынан 150 000 сомдон 240 000 сомго чейин сатып алат. Айталык, 1 гектарга айдалган арпа 25 центнерлик орточо түшүмү менен бир уй үчүн күнүмдүк рациондо 6 килограммдык арпа бар деп эсептегенибизде, ага 416 күнгө жетерлик тоют болот. Ал айдоо жерибиз жок болсо, базардан сатылып алынган ошол 25 центнер арпаны угут ыкмасы менен өндүрүп берсек, бир баш уй үчүн 1000 күндүк тоютка айланат. Себеби жөнөкөй. Угут арпага караганда массасы 6 эсе көп, протеинге жана витаминдерге бай, кургак арпа менен чыктуу тоюттун касиеттерин боюна сиңирген аш болумдуу тоют. Гидропоника, правда, не будет работать 3 месяца. Это декабрь, январь, февраль. Зимний период. Зимний период 3 месяца. Потому что на этот зимний период у меня достаточно будет кормовой базы. Начиная с марта месяца, заканчивая до ноября, гидропоника штиль. И тем самым, что я делаю? Может быть, сейчас я одним разом вкладываю, да, столько денег, но из-за того, что гидропоника у меня будет работать, у меня будет экономия или, так скажем, создавание кормовой базы в нужном количестве, которое уже повлияет на следующий год. Свободно, в запасе, и, может быть, даже я смогу продать. Это только одна часть. Вторая часть, благодаря гидропонике, коровы у меня в летний период, когда они больше всего худеют, когда они больше всего теряют вес и парятся, они будут получать все необходимые витамины, минералы. Угут өндүрүүдө максатына карай жүгөрү, буудай, арпа, буурчак сыяктуу дан жана чанактуу өсүмдүктөрдү колдонууга болот. Сааной фермаларына аш болумдуулугу жана курамы жагынан арпаны өндүрүү талапка ылайык. Ага бир канча себеп бар. 1 квадрат метр жерден 8 күн аралыгында 20 килограммга чейин жашыл масса алууга болот. 1 килограмм тоюттук арпаны 7-8 күн аралыгында кунары 3 эсе бай 6 килограммдык угутка айлантасыз. Тоютка кеткен чыгымыңыз 30%га азаят. Угут менен багууда алынган сүт көлөмү кургак чөп менен багууга салыштырганда дайырма 20%га көбөйөт. Эми эң негизгиси, кыш, жай учуруна карабай, чарбаны чыктуу жашыл тоют менен камсыздоо мүмкүндүгү жаралат.